Ушул күндөр Таластын ири жолунда 4 түлүк малдын көчү уланып жатат. Мындай көрүнүш июндун аягына чейин барат. Манас, Бакай ата Талас райондорунан чыккан мал Сусамыр, Итагар жайлоолоруна жол алууда. Облустун башы болгон өтмөктө болсо жайлоого бараткан мал үчүн атайын текшерүү пункту уюштурулган. Мында ар бир короонун малына болгон тастыктамаларды вет адистердин кароосунан өтүп катталат. 3 райондун жетекчилери, кызматчылары келип туруп берде постто турушат. Алардан уруардын кызматкерлеринен турат, жайыт комитеттерден турат, вет инспектордордон турат, анан жанагы участковый милициялардан турат. Булардын турган максаты ушул өтүп аткан малчылардын жайыт билеттери жазылганбы, ал жерде малдын башы көрсөтүлгөнбү, андан сырткары вет справкалары барбы, малда толук ветеринардык эмдөөдөн өткөнбү, ошонун баардыгын карап ошол жерде өткөзөбүз. Андан сырткары ошо өтүп аткан малдын башы такталып берден эметет. Баягыда баратам 700 баш менен шарпка каршы сайдык, Карапкөөгө, Кралинге салып баардыгы салынды, Кудай буйрса. Эми жайлообузга эптеп жетип алсак, Койлорду Кралинге салдык, вет врачтар эме справка берди, вет справка, жайыт комитеттер справка берди, жайыт эме билеттеринчи, баардыгын алдык. Койлор тазалыгы да, ошо койлор оорубаш керек. Орза чабанга деле эме да жаман да, жүдөйдүн. Элге таза продукция бериш керек. Ошо элге дагы таза продукция бериш керек. Талды булактагы бул посттун максаты алыскы жайлоолорго саламаттыгы чың малды чыгаруу. Акыркы 4-5 жылда уюштурулган бул багыттагы иштер облуста мал ылаңдарынын алдын алууга чоң көмөк болууда. Жайлоого чыгаруунун алдында баардык малдар эмдөөдөн өтөт. Уй баласы, Сибирь жарасына эмдөөдөн өтөт, шарпка эмдөөдөн өтөт, бруцеллезго серологиялык изилдөөдөн өтөт. Таза малдар өтүш керек да жалпысына. Кой баласына, оспага, чумага, Сибирь жарасына эмдөөлөр болуп өтүшү керек да. Азыркы өтүп аткан малдардын баардыгы ошо вет аныктамалар менен өтүп атат. Натыйжасы мал дарыланбай өткөндөн калды уже. Сусамырга дарылатып өтүп анткени жыйынтыгын билип калды. Кралинге салса котур болбойт. Шарпка салдырып алса шарп болбойт. Чечекке салып чечек болбойт. Жакшынакай мал семирип, оорубай жакшынакай болуп, таза продукция болуп келет да бизге. Май айынан бери өтмөктөгү көзөмөл пункттан 80 миңдей кой, 3 миңден ашык жылкы жана мүйүздүү мал өткөн. Кандайдыр бир олуттуу улаңдын белгилери катталган эмес. Фермерлер дагы талаптарга баш ийип, малынын жайлоодон аман кайтыш үчүн жоопкерчиликтүү мамиле кыла баштаган адистер билдирүүдө. Бул жай июндун этегине чейин иштейт. Салиха Садиева, Элхан Арсланбеков.